бүгүн 20 октябрда президенттин иш башкармалыгында Кемпир Абад маселеси боюнча кеңешме өттү. Ага Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун тургундары катышты. Негизинен кеңешмеге келгендер аларды атайын ушу президенттин чакыруусу менен алып келишкенин айтышты. Жыйындын башында президент Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев элге кыргыз-өзбек чек арасы боюнча түзүлгөн келишим долбоорун түшүндүрүп беришти. Андан соң суроо жооп иретинде өттү кеңешме. Кеңешме 5 сааттан ашык убакытка чейин созулду. Кеңешме негизинен кандай өткөнүн, эл кандай ойдо калганын, анда кандай маселелер көтөрүлгөнүн элдин өзүнүн оозунан угалы. Кандай чечим болсо, буга чейин кандай кадамдар болсо ошол боюнча кете беребиз. Бирок жыйындын максаты мисалы кеңешүү максат болгон да, бул жерде кеңешип сүйлөшөлү депчи. Бирок кеңешүүдө болбой калды. Бул жерде кандай түзүлсө, кандай кырдаал менен келе жатса, ошол боюнча кете беребиз. Сиздердин бирок сунушуңарды уктук деген гана сөз болду. Биз сунуш кылдык. Кайрадан бир аз токтото туралы. Дагы чечиле турган маселелер бар, дагы айта турган маселелер бар. Келиңиздер, көпчүлүгү таймаут кармаңыздар, шашпаңыздар дегенге чейин айтышты. Көпчүлүгү нааразы болуп эрте эле чыгып кетишти. Себеп дегенде мактагандарга бир аз көбүрөөк сөз айтылып, критика менен же болбосо мындай реалдуу сөздөрдү айткандардын баардыгын чектөө менен, убакыт саат менен да микрофонду өчүрүп коюп жана башка болот. Мындайча айтканда элдин сөзү, элдин айтам деген эл бул жерге келип өз оюну, пикирини толук айта алган жок. Мындай чогулуш өзгөндө да болгон. Ошонун эле уланысы бул жерде өттү. Сизди бүгүн ошо Камчыбек Ташиев дагы бир жолу картасын ачып түшүндүрүп берди го. Андан кийин президент өзү да бир топ сөздөрдү айтып ынандырганга аракет кылды. Сиз ынандыңызбы? Мен мисалы мындай да ынандым. Картаны көргөнмүн. Бул картаны өзгөндө да көргөнбүз. Бирок маселе картада эмес. Маселе ошол жерлердин статусу бүгүнкү кандай статуста турат. Алар талаштуу жерби, же чечилбеген маселеби, же токтомдор барбы, келишимдер барбы? Мисалы 65-жыл өтүп кеткен деген дагы сөздөр болду да. Кайра туруп 65-жыл өткөн эмес, бул биздин жер. Мындан бул жака өткөзүп берип атабыз. Жер алмашуу болуп атат деген сөздөр болду. Мындайча айтканда, бул жактагы доклад берген адамдар өздөрүнүн сөзү менен айтып, кайра өздөрүнүн сөздөрүнө кайра жооп берип атат. Биз буну алдын ала эле билгенбиз, бирок дагы калайык калп, ал жактан келген коноктордун баардыгы башкача ой менен келген. Мындай. Мисалы, Камчыбек Ташиевич Куршатта макул, талабыңар Кемпир Абад калсынбы? Анда калсын деген сөздөр болгон да. Бүгүн да ошондой сөздөр болот экен деген бир үмүттөр менен келишкен учурда. Мен өзүм Бишкектен келдим. Ушул Кемпир Абад боюнча өткөндө элдик курултайга да катышып келгенмин. Элдин оюн, пикирин баарын угуп келгенмин. Койгон талаптарым бүгүн ошол өзгөндөн келген, ошол октябрь айынан келген өкүлдөр айтышты. Бирок уккан жок. Сиздер керек болсо 200-300 адам менен курултай өткөрсөңөр, мен керек болсо 10 миң, 20 миң адам менен өткөрүп коем деди. Демек, элдин аяктагы ой мүддөсү камтылган резолюциясы булар того чыккан жок. Анан мен жанымда байкадым, Аксыдан, Алабукаданбы, өздөрүнчө топ-топ болуп айыл өкмөт, ошол немелер келишиптир. Ошолор тигилер жактан бийликти бактагандар болсо, ошолор кол чабып отурушту. Анан ушундай, мен Кемпир Абадтын өтүшүнө суу эртеңки күнү биздин байлыгыбыз, алтындан кымбат байлыгыбыз, ошону өтүп жатканына өтө өкүнүчтүү. Керек болсо, ошол курултайга баргандарды бузукулар, бийлиги жетпей калгандар, Садыр Жапаров өзү баш болуп, ушакчы катынга окшоп, ар бир сөзүндө баягы 275 километр деп Адахан Мадумаровду каралап өтөт. Азыр дагы ошо өттү. Ошо Тажикстандагы жаңжал Рахмон айтты, ушул силер Адахан Мадумаров кол койгон протоколду эскертип, ошонун дарынан болуп атат деп, өздөрү чалган кашаны, чалманы башка адамга ыйгаргысы келгендери, көз жок адамдарды артынан жамандаганы мага жаккан жок. Ушул мен ушул бийликтин кылып аткан, жүргүзүп жаткан саясатын чек ара боюнча эч бир колдобойм, туура эмес иштерди кылып жатат. Ушул Камчыбек Ташиев мен 5-6 кишини тизмеге алып койдум, анан кийин кызматтан кийин 1-2 кишини оозун жарам деди го. Ошону сиз укканда кандай? Мен уктум, ошосуз сезим болду сизде?
өтө нааразы болдум. Бул бийликтин эң чоң эшелонунда турган адам мындай дагы эле баягы колумду сындырам, мойнуңду жулам, күлүңөрдү сапырам деген оюнан, деңгээлинен ушунча коомдун пикирин уккандан кийин дагы ушул пикиринен кайтпаптыр. Дагы эле коркутуу, үркүтүүлөрдү кылды. Ошол 5-6 адамга күчүм жетет, мен мынтип коем, сындырып коем. Анан кече күнү ошол Алапкага, Аксыга барып Бекназаровдун видеосу чыккандан ошого айтты. Ошо жалган, мен ошол Бекназаровду апарып Элдикоз деп мен бүгүн апарып чакырып камайм. Бул деген коркуткандык болот да. Иши кылып туура эмес саясат жүргүзүп атышат. Биз кичине талаш жерлерибиз бар эле. Ошону билейин деп өзүбүз келгенбиз. Келсек мына Камчыбек Такиев, Садыр Жапаровдорго рахмат. Биздин чек араны бөлүп, кадимкидей кылып, эми мал башыбыз, кой эчкибиз баардыгы жакшы жайылып атат. Мурда малыбыз кетет эле, өрүгү өлгөн эле, кой бөчө эле бизди. Мына эми Аллахка шүгүркү эки бийликке эл жигиттерибиз баардыгын жакшылап кече чыккенде беймарал алып нара баштаса багабыз. Мен сүйлөп баштаганда эле жооп берип коеюн деп отуруп мени сүйлөттүргөн жок. Мен сөзүмдү толук айта алган жокмун. Анан бурмалап эле отурушат да. Мен айтып атам, мына Токотер жерин айтканда эки сунуш болуп атам. Биринчиден чек ара өзбек-кыргыз чек арасы Кемпирабад суу сактагычы аркылуу өткөн чек ара өзгөртүүсүз калтырылсын ордуна деп атам. Сууну өзбектер иштете берсин, маселе жок, жерге тийбегиле деп атам. Бул жерде мина дейт. Кайсы мина? Экинчи маселе ошол СССР кезинде курулган ошол суу тосмонун жарымынан көбү биздики. Ошол жерде эки ГЭС кошо курулган. Ошолор биздин ошол жана биргелешкен ишкана түзөбүз деп атасыңар. Ошого Кыргыздын үлүшү болуп кирсин деп. Эки сунуш гана айттым. Кайсы минаны айтып атат? Мына Садыр Жапаров өзү баш болуп бул абдан туура эмес иштерди кылды. Биринчиден сен деп сүйлөп атты, анысына деле макул. Бирок атыңызга затыңыз жарашкан болсо жакшы болмок, аттиңай деп бир сөздөрдү айтып атат. Аман болсун, аман болсун. Анан дал минаны өздөрү коюп атат. Себеби азыр кыргыз-өзбек чек арасы ары жылганда биздин айылдарга жетип келет. Анан тоспойбуз деп мен айттым. Буга чейин өзбек тарап өзүнө ыңгайлуу жагына, өзүнө пайдалуу жагына аткарып келген келишимдерди. СССР бар кезде ЦК КПСС-ке арызданып жүрүп, алар милдеттен мен аткарылган эмеспиз. Азыр ансыз да аткарбайт. Анан эртең тоскондо биз барып тоспойсун деп барып чыгабыз. Ошондо уруш жаңжал болуп, урушуу, талашуу, атыш болуп дагы эмне болуп кетет, бир Кудай билет. Анан кийин дагы жанагы мал сугарсаң болот, суга түшсөң болот, бал кармасак болот дегендери сөз боюнча калып калат. Камчыбек Кылычбаев жанагы Куршапка барып Кемпирабад болду, калды деп коюп туруп кайра сүйлөп атканда эле ушундай эле сөз болуп калат. Биз айтып атпайбы, Кемпирабад боюнча айткандар эч бир куугунтукка алынбайт депчи. Баягы сөз эркиндиги бар, бизде пикирлериңизди ачык айткыла деп. Бизде сөз эркиндиги барбы? Бул сөз мен айтып атам, мен өзүм түнү жазсам, эртең менен чакырышты. Сен дейт өзбек, кыргыз улуттар аралык жаңжалдашууга чакырып жасап атасың дейт. Өзбектерге берилбесин деп жазып атасың дейт. Мына мен өзүм 2 күн суракта жүрдүм. Ошол менин жазганымды экспертизага жөнөтөбүз деген, жыйынтыгы чыкса чакырабыз деген, мен ошонун жыйынтыгы чыга элек күтүп турабыз. Эксперттер эмне деп жыйынтык чыгарып берет билбейм. Анан эгерде келишимди аткарбаса, бизде рычагдарыбыз бар деп бир топ нерселерди айтты го. Анан ошол рычагга сиз ишенесизби? Рычагды колдоно алабы бийлик? Бул оор маселе. Оор маселе. Биз ошол дарыялардан алып кетип жаткан суубузду баягы даяр суугат жерлерибизге каналдар аркылуу ошол чыгарып суугарганда өзү проблема. Каналдар толуп калып ошону тазалай албай жүрөбүз. Анан тиги аяка буруп кетебиз, бияка буруп кетебиз деген эми бул теоретикалык негизде болот, практикалык өтө оор маселе. Мен микрофонго өчүрүп көп болгонун атайын, бош микрофонго барып турган 4-чү микрофонго. Турсам мен алдыма микрофонду жыйнап алып кетти президент аппаратынын балдары. Анан кайра келип биринчи микрофонго өчүрткө турсам, мага сөз жеткенде мен алдымда бир эже менен бир аке калганда микрофон сөз бүттү деп бизге дагы сөз жеткен. Сиз эмне сурооңуз бар эле? Мен элдин атынан келдим эле, Кушабайдын элинен. Мен ушу элдин аманатын жеткирейин дегем. Ушу Кемпирабадты жерин бербестен суусун Өзбекстан иштете берсин, жерине Кыргызстанда калсын деген элдин сунушу бар эле. Ошол биздин жерибизде суу турган тосмо жанагы дамбанын суусун иштетип аткан пайдасына ушул мынабы талаш жерлерди компенсация кылып өткөрүп алса болот деген элдин сунушун айтайын деп келген, бирок айта алган жокмун.
Негизинен жалпы кеңешме кандай өттү дейсиз? Жалпы кеңешме өзгөндөгүдөй эле болду. Себеби бул жерде деле даярдалган адамдар бар экен. Аны көрдүк. Себеби именно бизге сөз келгенде микрофонду алып коюп атат да, бул жакта биздин кудул, таанымал Талант Анарбаев чыгып сүйлөдү. Талант Анарбаевдин сөзүнө биз такыр кошулбайбыз. Эми бул жерде биз бирөөнүн бир кызыкчылыгын коргойлу деп келбедик. Биз элдин жерим деп келгенбиз. Бардык жерде эле путтосулар болуп, бүт эле ушу бийликтин даярдаган адамдары сүйлөдү. Бизге окшоп элдин үнүн жеткирели деп келген адамдарга сөз келген жок. Кеңешме жакшы өттү. 5 саат бою отурдук. Мен ойлойм, чегара маселеси жана башка көйгөйлөр түз отуруп чечилди. Мындай кеңешмеден көп болсо жакшы болот деген менде пикир пайда болду. Себеби түз ажообуз менен отуруп сүйлөшүп, бир отуруп кеңешип алдык деп ойлойм. Бу жерде бүт республиканын көпчүлүгү эле райондорунан келди. Айрыкча пограничный райондордон, биз дагы Караван району чегарада жайгашканбыз. Почти 80% чегарада жашайбыз. Эл башы болчу, суу башы болду айт. Анан азыркы газыңардын баасы 30 сом болуп атат, суунун баасын көрүп атасыңар дедим. Эл колдоду, кол чапты. Анан мен айттым, ушул бийликке айттым, копут үркүтүүлөрдү температура боюнча сүйлөгөндөрдү, ушул мага окшогон адамдар ушинтип жаран эл чыгып өзүнүн пикирин айтканда, сотрудниктер менен райондук ички иштер башкармалыктар менен копут үркүтүүлөр болуп атат десем, Капчаков ушундай болбойт. Ошондой болсо мага айтып кой деп баягы жаш балага сени бирөө уруштуба, эртең моюн жылам дегендей кылып мени соратып койду, жаш бала сыяктуу. Мен ушул жерден түз эфирден кайрылам, бүт Кыргызстанга уктап жаткан болсоңор, Ташкенттин центрин берсе дагы, 3 Ташкентти берсе дагы алмаштырбай турган жер бул Кемпирабад. Кыргызстан боюнча 2-нчи орунда турат, Токтогул келчи 1-нчи орунда турган болсо, бул 2-нчи орунда турат Кемпирабад. Бизди атайын жалдама адамдар ушул кечеги курултайда дагы бизди ошо курултай уюштурганбыз. Жергиликтүү эл ошол Кызакчар айыл өкмөтүндө жашайм, Кызакчар айылында. Атым Улукбек Укалбек ошол жерде айтып атат. Азыр президентке бир айтса, мен акем, Адыл акем айтты, ошо курултайдын чечими десе, ошол Адыл акеме мен өлкө башчымын деген азамат мынтип жооп берет. Ошол курултайга дейт, түшүнүгү жок адамдар барды. Түшүнүгү барлар барбады, бир 300 адам чогулуп алып өзүңөрчө баягы ортосуна несени уюштуруп атасыңар, бир несени күтүп атасыңар. Бизде кандай десем, мындай түшүнүгү жок адамга теңеп койду. Анан Камчаков Шашка айттым, сиз 2021-жылдын 25-апрелинде Кушов стадионунда Кемпирабад калат деп сүйлөгөнсүз. Ошол сөзүңүздө туруң ака, ошол сөзүңүздү бүт дүнүйө жүзү көрдү. Не деген адам болосуз десем, дагы ошол жерден сөзүн оңдоп кетти. Биз тактайбыз дегенбиз, анан мындай дегенбиз, тигиндей дегенбиз деп сөзүн оңдоп кетти. Анан мен сөзүмдөн кайтпайм турам деди. Анан булар шашылып атат болгон. Чындыгында мун жерде активист акелерибиз аябай курс суроолорду берди. Арасында кичине коркутуулар да болду. Оозун кагып коем дегендер болду. Атам асылгандарды дейт, ушундай чектен чыккандарды дейт. Эми чынын айтканда бул Кемпирабад маселеси бүт Кыргызстан боюнча орчунду болуп атат. Мен эч ойлободум да, мага кызык болгон жер, мен микрофонду өчүрүп койдум. Мен айтайын дедим эле, урматтуу Садыр Жапаров, неге силер келген ошо Кемпирабад көтөрүлөт деп суроо берейин дегем. Анан мен айттым, мен 2-нчи группада адам болсом дедим. Мен кече үйлөнсөм дедим, мен катыныма чейин сүрүштүрүп не кыласыңар десем, анан кийин Камчаков Шайжа айтты, сен жеке жашооң бул жерде айтканың туура эмес болуп калды. Бирок чындыгында бетке айткандын зары жок. Ушул даражага чейин жеткирип атат да. Баскан кадамым телефондо. Мен ким менен сүйлөшөм, ким менен жазышам, ушулардын баарысын булар тыңшап отурат. Садыр буну Камчаков Шайжа айтты, сен сүйлөшүп аткандарыңа түшүп. Мен ушул жерден түз эфирден ушу 7 миллион болуппу кече. 7 миллион элге кайрылам ошо. Жакшылык өмүр кайдан баштап, бешиктеги баладан баштап ушу 70-теги чалга чейин кайрылам. Уктап жаткан болсоңор,
Kırgızstandın bütünlüğü desеңер, жерибиz кетпесин, суу Кыргызстандын байлыгы десеңер, чыгып өзүңөрдүн оюңарды билгизгиле. Ушул компромат боюнча биз баягы масштабтарды аныкташ максатында келген алар делечи. Алар деле жаман ой менен келген жок. Ушу биздин жерлер өтүп кетпесин деп. Эми азыр бийликтин айтышы боюнча айтып атпайбы? Жерди суу астындагы жер гана кетти деп атат. Баягы суунун деңгээлин көтөрбөйбүз деп атат. Демек бул бизге пайдалуу, жакшы нерсе да. Буга чейин мындай болгон эмес да. Азыр болуп атат. Ошол тем более ошол суунун астында калган жердин акысына бул жактан дагы 19 000 канча жерди алып атат, гектар жерди. Бул биздин пайдасына эле болуп атат. Эми конечно өзгөн району жертва болуп атат. Туура түшүнүш керек. Эми жертва деп делесек да, суунун астындагы жер пайдаланмагандан кийин ал жертва эмес да. Сиз кеңешмеде дагы бир топ суроолорду бердиңиз Кемпирабад боюнча дагы. Анан жоопторго мындай ынандыңызбы, кандай болду? Бул жерден толук кандуу жооп алган жокмун, анткени биз документтерди көрүш керек. Анткени өздөрү айтышты. Эмне себеп дегенде бул сөздүн өзөгү мындай болот да, Кемпирабаддын алдындагы жер, Каныбек Кулшаевичтин айтышы боюнча бул Кыргыз мамлекетинин жери 100%. Жана биз кебе өтүп аткан 15 гектар жер бул Кыргызстандыкы же Өзбекстандык экенин так белгиси болот да. Мен эгер сурасам, ал Каныбек Кулшаевич бул Өзбекстандыкы деп айтты. Өзбекстан картасында бар деп, бирок документтерди көрсөтө алган жок да. Менин оюмча ошол жерлер талаш болушу мүмкүн да. Ошол жерлерди маселе талаш жерлерге биздин Кемпирабад өтүп кеткендей маселе болот да. Менин оюмча Кемпирабад Кыргызстанда калыш керек, 100% бул Кыргыз мамлекетинин жери. Ал эми ошол айтылып аткан 15 гектар жер Өзбекстан картасында бар, Кыргызстандыкына жок деп атпайбы? Кыргызстандыкы жок болгон ошо талаш жер болушу мүмкүн. Ошолорду биз документтер аркылуу ошолорду бөлүштүрүш керек. 5 сааттан ашуун убакытка созулган кеңешме кандай өткөнүн элдин өзүнөн уктуңуздар. Сиздер менен Эльвира Султанмурат кызы болду. Медиа Хаб менен бирге болуп видеону бөлүшкөндү жана комментарий калтырганды унутпаңыздар.